мас абалында рулга олтуруп жол эрежелерин одоно бузган айдоочулар көбөйдү. Милиция мындай көрүнүш менен катуу күрөшүүдө, бирок кырсыктын саны азайбай жатат. Ичип алып унаа айдагандардын азабынан башка жарандардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келген окуялар тууралуу бүгүнкү программада баяндайбыз. Ошондой эле бул жолу Бишкек жана Ысык көл облусунун Каракол шаарында болуп, укук коргоо органдары менен бирге жол коопсуздук чараларынын аткарылышына күбө болуп келдик. Алгач өткөн ишемби жана жекшемби күндөрү Борбор калаада өткөн жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын рейдине көңүлүңүздөрдү бурсак. Адаттагыдай эле түнкүсүн шаар көчөлөрүндө ичип алып унаа айдаган айдоочулар өтө көп. Жол коопсуздук кызматкерлери кеч кирээри менен эле Борбор калаадагы Республикалык наркология борборуна мас айдоочуларды биринин артынан бирин ташып жатышты. Бул жерде жарандардын алкоголдук ичимдикти ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, андан ары чара көрүү үчүн атайын органдарга өткөрүлүп берилет. Бир дем алышта кеминде 10-20 айдоочунун мас болуп колго түшкөнү акыркы убакта кадимки эле көрүнүштөрдүн бири болуп калды. На случай. На кружку еще нету. Меньше еще. Ну сколько? 300 грамм? Да 100, 150. 100? Да. 150 грамм пива? Да. Понятно. Ölçünün niye kotasız? Bana şu yaka gel oturuyor, benim kızım jogolup gitti. Özüm bıçak sayam dep, o bıçakta jolup aldım. Bugün ben Lenski'den geldim. Straightliyim ama ben, özüm straightliyim ben. Ya kızım bana tartı aldım, anlayın da bıçak da aldı. Daha bölümdüm. Ben o için düzeyken çakırgam. Bular bir yaka, ben niye alıp gelip oturuyorum, benim kızım ölüp kaladığım, ben kızım dizde oturan adamım. Düzeyken ben çakırgamım. Дордой 13 дарегинен саат 8-13 чамасында чакыруу түшкөн бизге. Кызым жоголуп кетти, үйдөн качып кетти деп. Биз барган убакта мамасы мас абалда болгон. Кызы болсо үйүнөн качып кеткен. Азыркы учурда кызы табылды. Кызы табылып, Свердловский роодуга жеткирилди. Мамасы болсо азыр ГНДдан наркологиядан өткөрүп жүрөбүз, ичкен тастыкта. Бүгін 8 май байрамдарға қарата күн түнкү рейд болуп жатканына байланыштуу азыр айдоочуну токтоттук. Алкоголдук ичимдик ичип алгандыгы тасталды. Элебесова Абдурахманова кармадык. Азыр болсо айып коргоо киргизебиз. Рейд учурунда жол эрежесин жана унаа башкаруудагы эреже талаптарды бузган айдоочулар четинен кармалып жатты. Түнкү саат 12 чамасында Борбор калаанын Сухебатыр көчөсүнөн мас абалда деген шек менен бул сиздер көрүп жаткан унаа токтотулду. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө айдоочунун унаа башкарууга укук бере турган тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Андан сырткары айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкен, ичпегени да текшериле турганы болуп, ал Республикалык наркология борборуна жеткирилди. Тесттин жыйынтыгы мас экенин аныктады. Атайын протокол түзүлүп, унаасы айып короо жайына токтотулду.Ülüyoruz. Ha, şunda. Gidiyordu. Что он пилит? Кымыз? Там уже показывают. Показывает не кумыс. А что показывают? Вот. Нет. Вот. Он пил. 0. Пиво? Да. Жогорудагы айдоочу автоунааны АВЗ көчөсүнүн түндүктүү көйрө багыт алып баратып, милиция кызматкерлери тарабынан токтотулган. Токтотулган кезде спирт ичимдиги машинадан жыттанып,
наркология бөлүмүнө жеткизилип, текшерүү жүргүзүлүп, ошол кезде аныкталды. Автоунаа айып короого киргизилип, соответствующий протоколдор түзүлдү. Адаттагыдай эле узап бараткан аптада жол коопсуздук кызматтары Каракол шаарынын көчөлөрүндө күчөтүлгөн тартипте күзөттү. Ар жума атайын рейдтерди өткөрүп, жол кыймылына дыкат көзөмөл кылбаса, айдоочу күбөлүгү жок машина айдагандар, ар кандай авто эң баштык жасагандар көптөгөн жол кырсыктарынын келип чыгышына себепкер болууда. Андыктан ушул аптада дагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милиция кайгуул кызматы жол эрежесин одоно бузган ондогон айдоочуларды кармады. Бул 17 жаш жигиттин башкаруусундагы шаардын кесилишинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшере келгенде айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Агасынын авто унаасын айдап алган жарандын тиешелүү документтери жок болгондуктан ага карата протокол толтурулуп, унаасы айып аянтына токтотулду. Каракол шаарында Прижевальский көчөсүндө Мерседес үлгүсүнүн автоунаа токтотулган. Текшерген учурда айдоочулук күбөлүгү жанында болгондуктан автоунаа айып короого киргизилип, тийиштүү протоколдор түзүлүп берилди. Эртең териштирип, айдоочулук күбөлүгү алгандыгы албагандыгы тууралуу маалымат справка алгандан кийин тийиштүү берене коюлуп, айыппул салынат. Каракол шаарында мына ушул өңдүү унаага жана айдоочуга тиешелүү документтери жок унаа башкарган учурлар көп кездешти. Ар бир факты боюнча жол коопсуздук кызматкерлери протокол түзүп, эреже бузган айдоочуларга чара көрүп жатышты. Көп унаалардын арасында коопсуз шаар долбоору аркылуу салынган айыппул төлөнбөй жүргөндөр аныкталды. Ал унаа ээлерине тиешелүү протокол толтурулуп, машиналар айып короого киргизилди. Я, честно сказать, проходил, но не закончил. Просто сегодня у брата на день рождения, я хотел ему приятное сделать, купить. Вот. Но не знал, что рейды сегодня. Я сам с Бишкека сюда приехал. 5 май 2026 жыл Каракол шаарында Токтогул көчөсүндө айдоочулук күбөлүгү жок айдоочу кармалып, машинасы айып короо жайына токтотулуп, тиешелүү протокол түзүлүп берилди. Боомдо болгон жол кырсыгы менен баштайбыз. 6 майда түнкү саат 9 чамаларында 4-5 унаа сүзүшкөн. Айдоочулар катуу ылдамдыкта бара жатышып, унааларды башкара албай кырсыкка учураган. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча баардык тиешелүү иликтөө иштери жүрүүдө. Унаалар айып короого токтотулду. Каракол шаарында өткөн рейдте унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан, документи жок машина айдаган айдоочулар көп экени белгилүү болду. Мындан сырткары авто эң баштык жазаган жаш балдар тартип сакчыларынын колуна түшүп, ошондой эле жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбеген бир катар айдоочуларга тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаалары айып короо жайына киргизилип жатты.